Деги эле айтсаңыз, энергияңызды кантип жумшайсыз? Бир карасаңыз, аалымдарга кызмат кылып жүргөн болосуз, бир карасаңыз, жаштар менен тренинг өтүп аткан болосуңуз, бир карасаңыз, спорт жылдыздары менен дагы өзүнчө бир уюштура калып, эртең мененкисин тазалыктагыларга дагы бир убактыңызды бөлүп каласыз да. Бир энергияңыз кантип жетет? Өзүңүздүн тиякта да бир фирмаларыңыз турса. Эми буга деле мындай карасаңыз, Куран бул Алланын китеби да. Куран бул Алланын сөзү. Курандын бетин ачканда эле Бакара сүрөсүндө Аллах Таала айтат да, булар намаз окушат, гайыпка ишенишет, биз берген ырыскыдан сарпташат. Акыйкатта чынында ушулар ийгиликке жетүүчүлөр дейт да. Аллах Таала өзү мындайча айтканда красавчиктер кимдер дегенге Аллах Таала өзү жооп берип атат да. Эң чоң мотивацияны бул адам өзү мындай гайыпка ишенбесе, ал мотивация ала албайт да. Гайып деген нерсе бул эмне? Көрбөй турган нерсеге ишенич да. Эгер Аллах Таала мисалы Куранда бергиле дебесе, биз мисалы бир тыйын деле бербейт элек сөзүн ачыгычы. Бирок Аллах Таала бул дүйнөгө жараткан максатыбызды айтып туруп, Аллах Таала айтты да, биз берген рызкыдан деди да. Булар айткан жок, бул билимдери молодец, булар өздөрүнүн тапкан акчасынан. Бул берилген акча Алланыкы да. Эми иншалла бизди эз алуучу жай бул бейиште экен да. Ким бул жашоодо өзү жашоонун эки багыты бар экен да. Бири болот Алланын каалоосу, бири болот нафсинин каалоосу да. Бирок ким өзүнүн нафсинин каалоосун сындырып, Алланын каалоосу менен жашай турган болсо, ал эки дүйнөдө бактылуу болот экен да. Ким бул жашоодо нафсимди тойгузам, жыргап жашайм, уктап жашайм, акчаны эч ким менен бөлүшпөй өзүм эле жыргап жашайм десе, ал адашат экен да. Нафсини тойгуза турган жай бул бейиште экен да. Ошон үчүн мага чоң мотивация баягы Куранда да аят бар, жакшылыкта жарышкыла дейт да. Ошон үчүн кылып аткан нерсебиздин бардыгы албетте Алланын ыраазычыгы үчүн. Андан кийин биз Кудай буйрса ошо кылган иштерибиздин соогун адамдардан эмес, иншалла кийин кыяматка барганда Алланын алдынан алабыз да. Анан бир чети баягы Чубак ажынын күйүп ушуп айткан сөздөрүнө мындай азыр ойлонуп атам да, биз баягы көрүп жаш кезде түшүнбөптүрбүз да. Баягы мусулманды эле элестетсе, баягы сакалчан галош кийип алып, ошо чапан кийип алып эле бир намазды окуп теспе тартып жүрө турган бирөөнү элестетет да. Биз Кудай буйрса исламдын баалуулугун, кандай экенин, мусулман кандай грамотный болуш керек, мусулман кандай дипломатичный болуш керек, мусулман кандай спортсмен болуш керек, ошол тараптан колубуздан келишинче максимально көргөзгөнгө, мындай исламдын баалуулуктарын көргөзгөнгө аракет кылып атабыз. Албетте бул Алланын жардамы менен болуп атат. Келечекте дагы Кудай буйрса көп кыла турган иштер бар. Ошолордун баардыгын Кудай буйрса, Аллах насип этсе ишке ашырабыз деген үмүттөбүз да.